Assalamu alaikum урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Чабарман каналы Лейлек району Каттыраң айылына келип калдык. Сиздерге Каттыраң айылындагы жакшы бир саамалыкты көрсөтүп кетмекчибиз. Лейлек аймактык ооруканасы өзгөрүш бөлүмүнө Каттыраң эли атайын демилге көтөрүп УЗИ аппаратыны тапшырып жатыр. Сиздер бул чыгарылышты толугу менен көрүңүздөр. Бул чыгарылышта сиздерге элдин демилгеси менен болгон жакшы бир самалды толук кандуу көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар. Азыркы учурда ушул аппаратураны ооруканага тапшыруу азем болот. Сиздерге толук кандуу көрсөтөлү. Мен оорукананын ичине кирип келдим. Азыр бул жерде тапшыруу аземи болгон жатат, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум. Мына урматтуу Каттыраң айыл өкмөтүнүн тургундары, ушул коронавирус COVID-19да элибиз кыйналбасын деп, абак сакалдардан ушу жаш балдарыбызга чейин элибиздин ден соолугун тилеп, абаларыбыз, өкмөт, аксакалдар, медиктер баардыгы ушу COVID-19га каршы күрөшкөнбүз. Анан ушул ооруканаларыбызда современный заманбап медициналык жабдыктар жогуна байланыштуу ушул аксакалдарыбыздан тартып жаш балдарыбызга чейин демилге көтөрүп, ушул демилге бүгүн ишке ачты да. Каттыраң ынтымагы коомунун атынан ушул Зурдин Нурматов, Кулмухаммад Шералиев, Абдубари Бапов, Баширбай Баповтор баштаган, аксакалдар баштаган, Амитова, Сайдахмат Айшата, Бөрбаев Жапар, бардык аксакалдардын ушул тез кабар Атакул Жалиловдордун спонсорлук масс медиалык жардамдары менен бүгүнкү күндө ушул иш элдин Москвадагы туугандарыбыз айтып кетпесек болбойт, баягы Аутова Жапаровдордун ошол Москвада жүргөн туугандарыбыздын баардык демилгелери менен баштаган иш. Мына өкмөтүбүз дагы өзгөчө салымдарын кошуп, айылдык кеңештин депутаттары дагы өзгөчө салымдарын кошуп, ушул демилге Кудайдын, Алланын, элдин жардамы менен бүгүн демилге ашып, бүгүнкү күндө биздин элибиз ушул кубанычыбыз койнубузга батпай турган учур. Ушул учурдан пайдаланып баардыгыңыздарга элдин атынан, аксакалдардын атынан, депутаттардын атынан рахмат айтабыз. Кулмат аба, сөз сизде. Кудай Таала бизге сыноодо беришет. Менин коронавирустун шылтоо менен көп нерселерге кылдык, аракет кылдык. Жеке салымдарын кошту, Москвадан, күйдөн, айылдан, ошолордун баардыгына ыраазычылык айтып кетем. Ошондон кийин элде идея пайда болду. Ушул больницабызга УЗИ аппараты алабыз деген. Ошонун демилгени бүт Москвада Ауыт, Азам, Оразали баштаган балдар, анан Күйүү болду, бул жактан Бакир, Сапарали баардыгы демилге көтөрдү. Ушул демилгени ишке ашырып, ортодон эме кылдык, мондай марафон кылдык. Марафондон кийин дагы акча жетпегенге аракет кылып, балдар 3000 сомдон беребиз деди. Ушинтип 70 бала ушинтип аракет кылып жүрүп, ушуга жетиштик да. Негизи бул аппаратты техниктер ачсын, биз документтерин тапшыра берек. Анан дагы могу ишке замок 2000 сом чыгып кетебиз. Анан дагы мүмкүнчүлүк болсо кеңешип ынтымак Каттыраң ынтымак коому менен ошол дагы мүмкүнчүлүк жардамдарды беребиз. Азырынча алып келгенибиз ушул документти берип берек. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ошол Каттыраң ынтымак коомунун төрагасы Кулмамат аке ушул УЗИ аппаратынын документини больницанын жетекчилигине тапшырды. Замокко эмеге Дагы акчалай дагы сыйлык тапшырды. Рахмат, жалпы Каттыраң элине ыраазычылык билдиребиз. Көптү көрсө көл болот демекчи. Ар бир инсан жаран бул УЗИнин келишине себепчи болду. Ошол кыйын кырдаалда элди мындан билсек болот, элдин ынтымактуулугун, эл үчүн күйгөн инсандардын көптүгүнөн кабар берет. Ошо жалпы Каттыраң элине алыста жүргөн мигранттарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Бир УЗИнин аркасынан Испанияга барып
элибиз кыйналат болчу. Ошол COVID-19 себебинен азыр бир үзүлүү болду. Рахмат жалпы катыран элине ыраазычылык. Эми биз да айыл өкмөттө негизинен бай элдин башчысын бириктирип, мына бизден салым кылабыз да, ошого салым кошуп бул киши мынау миграцияда, айрыкча миграцияда жүргөндөргө айткым келет да. Баягы мусафир болуп жүргөн жерде баягы өзүң элиңди, өзүңдүн жериңди сагынасың да. Ошого ушу жапа тырмак неме кылып, ушул мен Катыран айыл аймагынын тургуну эле деп ушу салымдарды кошконуңуздарга бардыгыңыздарга рахмат. Сахалинде жүрөбү, Москвадабы, Бишкек, Чүй, Талас, кайсы жерлерде. Анан кийин ошолорду коштоп өзүбүздүн эле элибизден 50 сом болобу, 5000 болобу айырмасы жок. Ушул чын дилиден неме кылып ушу элиме кызмат кылам деген атуулдарыбызга рахмат айткым келет. Аксакалдарыбызга Антон, Амтажи. Урматтуу мынау аймактык больницанын өзгөрүш бөлүмүнүн кызматкерлери, мына азыр мен мына Кулмахаматтарды биз окутканбыз. Кулмахаматтардын азыр келип туруп ушул аппаратты тапшырып атканыга мен бу жерде туруп азыр толкунданып атам да. Себеби баягы бегана жерде жүрсөң, чек жерде жүрсөң, туулган жер эмне экендигини, элиң эмне экендигини, тууган урук, эли журт эмне экендигини бегана жерде жүргөнүңдө билет экенсиң да. Мына ушул силерге терең рахмат. Мына жазында жаңы Сапаралыда айтып кетти. Баягы ПЦР тесттерди дем алдыруучу аппараттарды берип ушул жерде элдин ден соолугун силер сактап калдыңар. Силерге терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир айтып кете турган нерсе ушул мен Зуридин Нурматовичке терең ыраазычылык билдирем. Өзүн ошо медицина илимдеринин доктору аксакалмын дебестен ошол жерде ошо Кулмаевкага окшогон балдарды уюштуруп, өзү башыда болуп, ушул немени уюштуруп, неме кылгандыгы үчүн эми ошо Зуридинге дагы ушу жалпы Катыран айылынын аксакалдарынын атынан, жалпы эле карыялардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңер ийгиликтүү боло берсин. Баягы элге кызмат кылсаңар, баягы Разаковдун сөзү бар. Элге кызмат кылган асли жаманды көрбөйт деп. Илайым жамандык көрбөгүлө, дайыма жакшылыктын үстүндө жүргүлө, ишиңерге ийгилик. Мына больницанын кызматкерлери дагы эми мына балдар шунчалык аракет кылып, ушул аппаратты алып келип бергенден кийин ушулга эми бир жакшы специалистин эме кылып туруп, иштетип, элдин ден соолук камкордугу силердин колуңарда. Анан дагы бир айтып кете турган нерсем, мен азыр мына ушуну тапшырып коеюн дедим. Мына ушул УЗИ аппаратты компьютер менен башкарат экен да. Ошондуктан мына Кескавар каналы мен улум Атакулдан бери жибериптир. Ушул компьютерди тапшырып коюшка уруксат этиңиздер. Мына онда калса. Onda safarasında bir dua vereyim tuğanlarımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Ardık maktululuk Allah Teala olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e anın sakavalarına yüz bilesi usul yerde kol kötürüp durgan bir tuğanlarımızga. Jalp bile usul uzige bir son bolovu, 3000 bolovu, 10.000 bolovu yardım bergen şu katırandık bir tuğanlarımızga Allah Teala'nın rahmetine salamlar olsun. Ушул бизге жардам берген биздин бир туугандарыбызга Алла Тааланын эки дүйнөдө рахматы болсун. Ошондой эле элибизде ынтымак ыйман болсун. Ушул УЗИге салып кошкон бир туугандарыбыз, жалпы эле катыраңгы бир туугандарыбыз Алла Таалам эртеге бештерин улуу Фирдаус беште бирге болуун Алла Таалам насип кылган болсун. Ушул биздин элдин каалоолоруна урматтагы сиз ушул биздин бир туугандарыбызга балдарыбызга, акаларыбызга жеткирет деген чоң ишеничтебиз. Элибизге Алла Таалам асмандан жерден келүүчү апаттардан, жугуштуу оорулардан сактасын. Бардыгыңыздардын кандай максат тилегиңиздер болсо, ошо тилегиңиздерди Алла Таалам кабыл кылган болсун. Ушул медицина кызматкерлери менен эртте отурган бир туугандарыбыз, эжекчилер менен доктурларыбызга дагы Алла Таалам кандай максат тилектери болсо, tileklerini kabul kılgan olsun. Rabbena takabbal minna inneke entes semî'l alim bi rahmetik. Amin. Bunu da açmaydı ki.
Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул УЗИ аппаратурасыны бүгүн мына аймактык ооруканага тапшырды Катыран коомдук фонду тарабынан. Мынакей азыр ушул демилгени көтөрүп, ушул демилгеге өзүнүн дагы бир чоң салымын кошкон Катыран айылдык кеңешинин төрагасы бул жерде. Сөзсүздө бул демилге качан башталды элек? Бул демилге ушул COVID-19 менен оору башталганда, элибизди каптап келгенде, ушул айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңештин депутаттарынын атынан ушул элибиздин демилгеси менен ушул заманбап медицинабызды аппарат менен камсыздалабыз деп ошондо чыккан ушул демилге. Жакшы. Негизи бул аппарат кайсы жактан келди азыр? Бул аппарат эми мына Япониядан келип олтурат. Жалпы баасы $10.000. Ушул 50 сомдон 20 000 сомго чейин салым кошкон инсандарыбыз болду. Ушул жергиликтүү бюджеттин эсебинен биз дагы 20 000 сом салым кылдык, а өздүк салымыбыз дагы 5 000, 10 000 сомдон. Буга чейин элдер бул ооруканада болгон эмес да мындай аппараттар, туурабы? Буга чейин элдер кайсы тарапка барып жүргөн эми? Буга чейин мындай заманбап УЗИ аппараты өзүбүздүн аймактык ооруканабызда болгон эмес. Чынын айтканда, райондун центрине барган, анан Испана шаарына, Испана шаарына барган, андан жок болуп калса, Баткен областынын центрине барган, андан жок болуп калса, Бишкек шаарына, анан коңшулаш Тажик республикаларына да барып. Рахмат сизге, чоң рахмат. Негизи жакшы демилге экен. Негизи бул демилгени бирден бир эң негизгиси уюштуруучусу болуп, бул жерде Катыран коомдук фондунун төрагасы турат. Ассаламу алейкум, кандайсыз ака? Жакшы. Негизи бул демилгеңиздер аябай жакты. Бул Катыран коомдук фонду качан түзүлдү эле? Катуураак сүйлөп бересиз? 7 жылдай болду. Анан ошондон бери ондай бизге идея пайда болгону кече жакын эле пайда болду. Оору пайда болгону коронавирустун убагында биздин балдар келип айылга жараны кылды. 89 жылдагы балдар, 88 өздөрүнчө келип концентрат тарап келип берип кетти. Анан ошондон кийин Москвадан да акча табылды, Шектен, Чүйдөн, айылдан. Ошончо болгондон кийин балдардан идея пайда болду. Бардыгыданчы УЗИ аппарат алсак кандай болот, ошондон кийин чогулган акчага деп. Негизи биринчи ишиңиздер ошо коронавируска байланыштуу концентратор аппаратурасын алыштан баштагансыздар, Ошондон башталды. Жакшы. Эми Кудай буйрса айылдагы элдин түйшүгүн жеңилдетип УЗИ аппаратын алып келип отурасыздар. Мындан кийинки кадамдар кандай болот экен Кудай буйрса? Мындан кийин дагы ойлогон ойлорубуз көп. Ол коргондон кире бериш жерде Катыран деген жазуу барго. Ошондо чоң кылып баштайык деп, анда балдар демилге көтөрүп атат. Кире беришине барата коесуздарбы? Барата мындай аркадай кылып. Арка коюлат, Ошондой. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик болсун ака. Алла разы болсун. Алла таалам сиздер ушул кылган ишиңиздерге көп сооптор берсин деп айтат элем. Мен да учурдан пайдаланып айтып кетем, Москвадагы туугандарга, үйдө жашаган, айылдагы, өзүбүздөгү, анан Бишкектеги бүт эле салым кошкондорго өзүмдүн үй бүлөм атынан, ошондой эле Катыран коомунун атынан ыраазычылык билдирип кетем. Эскерте кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, Кулмат ака бүгүн ушундай ишти демилге кылган үчүн айыл өкмөт тарабынан айылдын ардактуу атуулу деген мондай сертификаттын дагы ээси болду. Кулмат ака, сизге ишиңизге чоң ийгиликтерди каалайм. Мындан дагы айылдын чоң салымдар. Рахмат сизге. Биз дагы бир маалымат алайлы. Максат эжеден, ушул оорукананын кызматкери. Максат эже, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Бүгүнкү самал силерге кандай таасир калтырды? Бүгүнкү УЗИнин келгени бизди аябай кубандырды. Элибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сүйүнүп, эми жакшы специалист болсо деп ошону тилеп дуа кылып турабыз. Жакшы иштей турган, туруктуу. Бизде мисалы үчүн азыр врач деле туруктуу иштей турган врач деле жок да. Негизи бул жерде кесипкөй инсандар аз, сиздерде. Жакшы. Кудай буйрса, мондай заманбап аппаратуранын ээси болдуңуздар. Мен ойлойм, кесипкөй инсандар да келет. Азыркы учурда биздин өлкөдө ошо медицина тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ишиңиздерге ийгилик болсун анда сиздерге дагы. Рахмат.
Мынакей, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн ушундай Кудайдын жакшы күнүндө ушундай жакшы бир салмакка туш келдик. Мен дагы айтат элем, элге ынтымак болсун, айылдын элде ынтымак болсун, ушундай жакшы салмактар мындан ары боло берсин. Сиздер менен дагы бир Кудай буйрса көрүшөбүз. Саламатта болуңуздар.